айтып атасың. Аяқтың ортасы түшкөн аяқтан. Бишкек Нарын Торгорт автожолунун Карынкүр капчыгайында кар катмары калың делген тоо беттериндеги карды атып түшүрүүнү белгилеп жаткан бул аскер адамдары атайын чакырылгандар. Алар оор артиллериялык курал менен белгиленген жерлерге бир нече жолу ок чыгарышты. Мына ушундай алдын алуу иштеринин натыйжасында кооптуу делген тилкелердеги кар катмары козголуп, кокту таманына түштү. Бактыга жараша мажбурлап түшүрүү жолу менен пайда болгон көчкү жолго жеткен жок. Кардын бийиктиги 60 сантиметрден 80 сантиметрге чейин бар болчу. Былтыркы мезгилге салыштырмалуу бул бир 20-30 сантиметрге азыраак. Мажбурлап түшүрүлгөн кар көчкүлөрү жолго жетпесе дагы бул каттам эки жеринен атайын кызматтар тарабынан жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жабылган. Долон ашуусунда мажбурлап кар түшүрүү иш-чарасы уюштурулду. Жолду Нарын районунун Оттук айылынан жана Кошкор районунун Сарбулак айылынан саат түшкү 12-ден 16:30-га чейин жабылды. Азыр иш-чаралар аягына чыгып, азыр 16:30-да жолду ачуу иш-чаралары улантылат. Ал эми аттыруу иштери Капчыгайдын көчкү кооптуулугу бар 4-, 5 жана чоң көчкү тилкелеринде жүргүзүлдү. Ошондой эле бул алдын алуу аракетине жарандык коргоонун тийиштүү мүчөлөрү көчкү түшчү аймакка тартылып, техникалары даярдалган. Жарандык коргоонунун жолдор жана көпүрлөр кызматынын техникалары көчкү түшө турган участоктун жогору жагына да, ылдый жагына да топтоштурулган. Жарандык коргоонунун коомдук тартип сактоо кызматындагы бүт тиешелүү подразделениялар менен бул жерде. Кар көчкү кырсыгын алдын алууга карата жүргүзүлгөн мына ушул тилкелерде буга чейинки жылдарда көлөмдүү кар көчкү түшүп, Бишкек Нарын Торгорт жолу 2 күнгө чейин жабылып турган учурлар кездешкен. Мындан улам акыркы 2 жылдан бери тоо бетиндеги күрткүнү мажбурлап түшүрүү иштери колго алынып, жылдын ушул маалында жүргүзүлүп келет. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району.